Эртең өлөсүң. Болду, ушунча жашадың, эртең сага Азраил периште келет, жаныңды алат. Кийин сенин сөөгүңдү туугандарың карап, бир аз ыйламсырап, жакындарың ичине көбүрөөк ыйлап, кабырга апарып көмөт, топурак таштап кетет болду. Алардын жашоосу өзүнчө уланат, сенин жашооң сага көбүк уланат. Эки периште келип сурак алат. Кийин кыямат болот, кыяматта мен сурак алам. Десем, эмне кылат элек, мисалы, Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк бер деп кой. Алдын ала айтып, эртең өлөсүң деп. Азраил периште маңдайыңа чыгып туруп, эртең өлөсүң, эртеңке чейин сага убактың бар десечи, мисалы. Бирөө ата энеси менен келише албай жүрөт бүгүнкү күндөчү. Барып жагылдырап, кызматын кылып, бутун жууп, мисалычы, апасынын. Бирөө ата энеси балдары менен кечип иштаган болуп, сенде балаң кереги жок мага деп салган, мисалы, бир үй маселе үчүн, бир акча үчүн, бир аз дүйнө үчүнчү. Алар барып балдарынан кечирим сурап, билбейсиз кимге ушундай мүмкүнчүлүк берилсечи, мисалы, эртең өлөсүң десе. Бир аялга айтты деп кой, ал күйөөсүн ыраазы кыла албай жүргөн, кой деп күйөөсүн кызмат кылып, бирөө күйөөсүнө келди деп кой, ушундай, бүт эртең өлөсүң деп, аялына кызмат кылып, урушпай, сөкпөй, мисалы. Балдарына талим тарбия бере албай жүргөн, кой деп балдардын жанынан чыкпай, мисалы, кичинекей балдар бар деп кой. Алардын жанынан чыкпай, ойнотуп, аларды күлүп, жайнап, прогулка кылдыртып. Бүгүн болсо кой жумушта мен чарчап келдим деп жатып, телефондон башы чыкпай, балдарга мамиле кыла албайт атпайсыз, мисалы, талим тарбия бере албай, алар менен ойнобой, көңүл бурбайчы, аябызга көңүл бурбай, туугандар менен чала калып, алар менен жакшы сүйлөшүп, бир саат сүйлөшүп, жакшы тургула деп, эртең өлөм деп айтпайт да, бирок мындай жакшы сөздөрүн айтып, ыйлап, тоо кылып, мисалычы, ушундай бир мүмкүнчүлүк эртең өлөсүң десе. Бир намазын окуй албай коюп жеп, чырайлуу намаздарды окуп, бейиш тозокто элестетип, кабырда сурак берип атканын элестетип, бир алдап жүргөн болсо кой алдабай, бир ичип жүргөн болсо ичпей калып, бир күн болсо да кой тобо кылып, иши кылып бир жакшы адам болгонго аракет кылмакчы, бир күн болсо дагы. Бирок Аллах Таала эртең точно тирүү болосуң деген жок да, туугандар. Макул эртең өлөсүң деп мындай айтпаса дагы, ушундай белги бербесе дагы, бирок эртең тирүү болосуң деген гарантия жок болот го, туугандар. Пайгамбарыбыз хадис манисинде айтат: эң акылдуу адам өлүмүн эстеген адам дейт, өлүмүнө даярдык көргөн адам. Эми ушуну туура түшүнүш керек да, кээ биркилер булар жөн койсоң иштебе, оокат кылба, мечитте эле жат деп айтат. Эч ким антип айтпайт, туугандар. Иштеш керек, үй бүлө багыш фарз, бир мээнет кылыш керек, курбанчылык кылыш керек, туура. Бирок дин менен да. Иштеп атасың, алдабай, жумуш 8де болсо 8де бар, 5де болсо 5те кетип, бурдабай, ушактабай, жаман айтпай, көз сактап, кыздарды карабай, мисалы, швейн цехте иштесеңчи, швейн цехте иштеген эркек балдарга кээде боорум өрт десиңчи. Кантип көзүн сакта, жалаң кыздар да, мисалы. Кудай сактасын, күнөө иштер да болуп атат, канчасын угуп атам, канчасын арманын угуп атам. Ошол көз сактап, жакшынакай иштеп, мисалычы, аялыңа жакшы мамиле кылып, балдарга көңүл буруп, телефонду таштап, үйгө келгенде кой мен телефон таштайм. Миң балекет болсун, миң балекет. Таштайм депчи. Көрбөйм, эчтеке көрбөйм. Миң балекет блогер бол, миң балекет ырчы бол. Үйгө барганда бол телефон жыйыштырып, өчүрүп, без звука коюп сал. Мен үйгө кергенде албайм, керке таңылып, чалса эле албайсың депчи. Мек таякта турат болду да. Үй бүлөгө убакыт бөлүп, балдарга эртең өлөсүң десем, эмне кылмак элек, балдарысынын жанынан чыкпай, ыйлап, аларды кайра карап, мээрим төгүп, 2 жаш, 3 жаш балаңачы, мисалы, эркелетип, прогулка кылып, 5ке чыгарып, Бирок ошондой кылыш керек болот, эртең тирүү болосуң деген гарантия жок да. Барып жакшы мамиле кылып, ата энеге кызмат кылып, чалып, сурап, ал акыбалын сурап, алыста болсоң мейли телефон чалып коюп, жакында болсоң барып зыярат кылып тура алып бат-баттанчы. Кыскасы, туугандар, эртең тирүү болобуз деген гарантия жок. Эч кимибизде. Бирөө да айта албайт. Фараон да айта алган эмес. Ленин да айта алган эмес. Любой кимдес бүт бар кеткен да бул жашоодончу. Миң балекет, мен кудаймын дегендер кеткен. Кудайга өзүн теңепчи. Өлүм сааты келет, туугандар. Ошого чейин даярдык көрүп, адамдар менен болгон жакшы мамиле, эң негизгиси үй бүлө, ата эне, бала чака дегендей, туугандар, жана ибадаттарга, динге, ислам, жашоо, турмуш баардыгы дин менен болуш керек да, туугандар. Баардыгы дин менен болуш керек. Ошо келди бир аракет кылалы, туугандар, Бүгүн бар, эртең жок жашоодочу. Жөн эле биз ушталаш, аял көз менен ушталаш, ажырашуу, балдар тиякта калган, нерв, ызычуу, ата энеси менен келишпейт, бүгүнкү туугандары менен келишпейт.
жумушта келишпейт, алдап койду, урлап койду, ай ызы-чуу. Ден соолугуна зыян анын барычы. Инфаркт, инсульт барып. Кийин өлөт, өлгөндө сурак болот, анын баарына жооп берчү күн болот. Төлүктүү жашасак да ии демекмин да, мисалы, 1000 жыл эмели, төлүктүү 1000 жыл жашайт десе дагычы. Макул эми. Жыргап жашап алайын деп атат да, каалагандай зына кылып, каалагандай ичип жегип. Убактылуу болбойт туугандар, убактылуу. Эртең тирүү болосуң деген эч кимибизде гарантия жок, эч кимибизде. Ошо келе баарыбыз бир аракет кылалы, белди бекем бууп, кой мындан ары иншалла буга чейин кандай туура эмес кылып жүргөн болсом, болду, тооба кылам, Аллах Таала баардыгын кечирем деп атпайбы. Ширктен башка, мага Кудай кошкондон башка дейт. Иншалла жакшынакай тооба кылып, мындан ары болду деп, зына кылбайм, ичпейм, чекпейм. Ким өзүбүздү билебиз, ар бирөөбүз өзүбүздү билебиз да. Алла билет жана ар кимибиз өзүбүздү билебиз. Чоң устаз Раматылык жашып түшүндүрүп берип эле. Эгер мен мына мактап атасыңар дегенде, эгер күнөөнүн жити боло турган болсо, мен жаныма отура албайт болсуңар деп чыгарычы. Аллах Таала кандай ырайымдуу зат, Эгер күнөөгө жыт берип коюп турса, адамгачы мисалы, бирөө зына кылды, кандай сасып жыттанып, элдин баары жиркенип анданчы, бирөө ичип кетти, андан да күнөө да, мисалы, арам да турабы. Андан сасып жыттанып кандай, мисалы, ушак айтып койду, жыт чыгып турса, мисалычы, эгер күнөөнүн жыты боло турган болсочу. Ар кимибиз өзүбүз ойлонолу, мисалы, кыздар аябай жасанып, сулууланып, атыр себинип алып көчөдө баратат деп кой, мисалы, аябай мисалы үчүн өзүн жасанып алган да. Эгер күнөөнүн жыты боло турган болсо, ким тура алмак эле, мисалычы. Эркектер биз деле жасанып, тияк-бияга мистердин баарын себинип алганбыз. Эгер күнөөнүн жыты боло турган болсо, эми карачы кандай мындай философский айтканда устаз, адам өлө мындай красавчик болуп басып баратат да, сонун мындай чекчей кийинип алган, костюм шыгын мисалычы, жыпар-жыт. А бирок күнөөкөр жыттана турган болсо, күнөөкөр болгон болсо, элдер жанына тура албайт болчу да, мисалы карачы. Анча Кудай сактасын, бир туалетте кичине туура эмес пайдаланып кеткендер кире албай, нерв болуп, ызы-чуу болуп атпайсыз туурабы? Эгер адамдан ошондой жыт чыга турган болсо элестет. Ошон үчүн күнөөлөргө тооба кылып, мындан ары күнөө кылбайм я Алла деп, эртең барбы жокму деп ойлонуп жашайлы туугандар. Ошо көп айтып атам да, эртең депчи. Эртең дагы үмүт чоң негизичи. Эртең барбыз жокпуз билбейбиз да. Азыр 1 сааттайын, жарым сааттайын, 5 мүнөттөн эмне болот билбейбиз да. Туурабы? Машина менен кетип атпайбы азырчы. Бир маршрутка 18 киши экен, бүт кетип атпайбы мисалычы. Бир заматта эле, кичинекей балабы, чоң кишиби бар. Аллах Таала каалагандай болупчу. Ошон үчүн туугандар, аракет кылалы баарыбыз, аракет кыла берели, аракетке берекет. Дин менен жашаганга, жакшы адам болгонго, Аллах Тааланы ыраазы кылганга иншалла. Аллах Таала унутуп калбайлы, баардыгын көрүп турат, Мечитте же башка жакта эле жакшы адам болуп, анан жумушка келгенде же өзүнчө турганда, машинада мисалы азыр мен жалгызмын, машинада отурам. Келинчегим эмеге кирип кеткен, стоматологиячы. Ушундай ой келди да. Анан күтүп отурам, анан келинчегим кирип кетти, так жалгызмын деп бир футбол көрүп, мисалычы, же дагы бир ыр көрүп, мисалы эми. Антип эле өткөрсөм убакыт өтөт, бирок балким Куран окуп, зикир кылып, Алланы эстеп, бир пайдалуу нерсе окуп, мисалы, философский болобу, же туугандарга чалып, ата-энеге чалып киши убакытты кыскасы текке кетирбей аракет кылалы. Бүгүн барбызбы, эртең барбызбы, эч ким билбейт туугандар. Ошого бир баардыгыбыз аракет кылалы. Аллах Таалам туура түшүнүп, баардыгыбызга туура ушул сөздөргө амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин.